Assalamu alaikum, mening kanalıma hoş geldingizler. Sizler menen unutulgu ustam. Bugün biz sizler menen sozulmalı sırtuş şarikтерди даярдайбыз. Бизге керектелүүчү азыктар: сыр, un, разрыхлитель, жумуртканын агы жана каалооңуз боюнча панировочные сухари. Биринчиден кургак идишибизге жумуртканын агын, андан соң туз салып, жакшылап миксерлеп алабыз. Миксердин ылдамдыгын ар бир 30 секунд сайын көтөрүп турууңуз зарыл болот. Бизде ушундай ак масса пайда болду. Бул ак массаны идишибизди көтөргөндө дагы төгүлбөйт, акпайт. Ушундай болушу керек. Ал эми сырды болсо терканын эң кичинесинен өткөрүп алабыз. Теркадан өткөрүлгөн сырды жумуртканын агына кошуп, күрөкчө менен ылдыйдан өйдөнү каратып, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң массабызга электен өткөрүлгөн унду жана разрыхлительди кошуп, жакшылап колубуз менен бирдей массага келгиче аралаштырабыз. Мына бизде камыр сыяктуу масса пайда болду. Ал эми муну болсо колубуз менен жаңгактан бир аз кичирээк формага келтирип тегеректеп алабыз. Биздин шариктерди каалооңуз боюнча панировочный сухариге оонатып, кызып турган майда кызартып бышырып алабыз. Биздин созулмалуу сыртуу шариктер даяр. Эгерде шариктер муздап калган болсо, кайрадан кызып турган майда куруп алсаңыз, ал өзүнүн созулмалуу абалына келет. Видео жаккан болсо лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн рахмат.